Assalamu alaikum, hormatly mekendeshler. Kurban aytın bugün ikinci günü. Biz Kasiyet kичинекей периште кыз келип. Саламатсызбы? Кандайсыз? Assalamu alaikum. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Кире берсем болору? Келгенде эле видео тартып кире берет экенсиң деп турамыз түшүнүп калбаңыз. Көп адамдар бизден кичинекей кызыбызды бардыгы сурашат да. Assalamu alaikum. Кандайсың? Денсаулык жакшыбы? Бут кантип калды бут? Жақсы. Гипсти алдырдыңбы? Ай, машалла. Шешіп кетті бұтанан. Алдырдық. Мына бутка эмне атайын ушундай кийгизеби? Ушундай ботинка заказ кылып. Кантиң отуруп калыпсың ажы, машалла жакшы. Кичине туруп калдыңбы? Туруп атам костеля кичинеден. Жылыш болуп атабы? Жылыш болуп атат. Ай, машалла. Денсаулык кантип калды? Мына бутуң мурункудан кичине мындай эме барбы? Кичине немелер бар. Мындай жылыш болгондой сезилеби? Же билинбейби? Жылыш болгондой сезилет. Эже мен отурбайм, чыгам сразу эле. Эже эмеге курбандык чалдык элек. Кичинекей болсо дагы эме кылып коесуздар. Касиет, сени телефон көрөсүңбү? Ооба. Канчалаган бир туугандарыбыз чындыгында көп адамдардын баягындай жүрөгүн ыйлаттың да. Сени ойлоп, менден көп адамдар личкаман чалып, сурап, ушул кызды даже Индияга апарса болбойбу, ушу кызды бастырса болбойбу, минтсек болбойбу деп кыжаалат болуп менден сарсан болуп сурагандар көп да. Ошого бөлүшүп коюп атам экен. Анан мен сөзүм менен айтып коем мындай деп, анан өздөрү көзү менен көрүп, Касиет жакшы экен деп, жылыш болуп атыптыр деп көрсө, бир санаасы тынчып калат. Ошого эме кылып атам. Урматтуу мекендештер, туура түшүнүңүздөр. Анан мен ушул үй бүлөнүн бир жакшы ишине, бир жакшы муктаждыгына себепкер болсом деп ниет кылып жүрөм. Эң негизги муктаждык бул Касиеттин басып кетүүсү. Экинчи муктаждык ушул үй бүлө үйлүү болуп калса деп ниет кылып атам. Негизи бул апабыз, эжекебиз кызынын ден соолугуна гана кайрылып атат. Өзү үйүн деле ойлобостон, ушул кийин кантип каякта жашайм дегенди эле ойлобостон ушу кызын эле ойлопчу. Бирок мен ушул эмнегедир эме кылып атам. Балким ушул жер тилкеси чечилип калса, муктаждар комплексин баштайт элек. Ушул кыз үчүн баштайлычы туугандар, жер табайлычы, суранычы. Быйыл жер табылып калган болсо, быйыл Кудайым урса комплекс баштаар элек иншалла. Эжеке бир жалпы эме кылгандарга, курбандык чалганга себепкер болгондорго бир сонун дуа кылып бериңизчи. Аллахым ушул айт майрамдары ар бир инсандын, кыргыз эли менен маарет болсун. Амин. Аллахым ушул майрамдын урматына кыргыз элиме тынччылык, аманчылык, жакшы ден соолук, бакубат жашоо насип кылсын. Жакшы ниет кылып, Аллахтан үмүттөнүп, дуа кылышып, ушул курбандыктарды чалган инсандардан Аллахым өзү ыраазы болсун, дуасын кабыл кылсын, курмандыктарын кабыл кылган болсун. Бул дүйнөдөгү берген аз гана ушундай бир жакшы иштерин Аллахым кыяматта эселеп, тонналап, соопторун берген болсун. Аллахым баскан сырат көпүрөлөрүн жеңил кылган болсун, бара турган жерлерин бейиш кылган болсун. Аллахым эмне ой тилектери болгон болсо кабыл кылган болсун. Кыргыз элимде мындай муктаж инсандар болбосун, оорук жандар болбосун. Аллахым кыргыздарыбызды, кыргыз элими ар дайым жакшылыгын гана ыроолотуп, жакшылыгын гана берип турган болсун. Иншаллах ушул айттын урматына силердин да өмүрүңөр узун болсун. Эл менен биздин ортобузга көпүрө болгондой Аллахым силерге өзү келип көпүрөлүктү алып коюп түзмө түз байланышкан болсун. Иншаллах кыямат күндө бара турган жериңер бейиш мекан болсун. Эки дүйнөлүк бактылуулукту берсин Аллахым. Эмне ой тилеңер болсо кабыл кылган болсун. Аллахым ушу кыздын акыбалын сурап, тынымы жок сурап жаткан момун мусулман бир туугандарымдан Аллахым ыраазы болгон болсун. Ушундан кабар алыш үчүн телефонун кармап СМС жазган болсо, Аллахым аларга бейиштен жакшы бир үйлөрдү насип кылып, хүйрү кыздарды, пайгамбарыбыздын кошуналары болорун насип кылган болсун. Иншаллах ар дайым дуаларын кабыл кылып, элдин ар дайым жакшылыгын гана насип кылсын. Аллахым мен дагы элге Аллахым ушу жакшылыгын гана бер деп дуа кылам. Иншаллах Аллахым дуабызды кабыл кылсын. Амин. Амин. Айтканыңыз келсин. Аллах ыраазы болсун. Бар болуңуз, оорубаңыз. Ар бир апа ушу сиздей болсун. Кыздарын мына чындыгында жалгыз бой көп апаларды көрөбүз. Эми апалар бар болсун, бирок кээ бир айрым инсандар ден соолугу, алты мүчөсү түгөл эле бала чакасын таштап атып, бөтөн жер деп, же болбосо башка жактарга, же болбосо бир жакшы бир эркектин жакшы сөзүнө алданып кетип калган көптөгөн эжелерибизди, карындаштарыбызды көрүп калып атабыз. Бирок сиз ушу балдарым деп ушул жерде
бардығына тикеметик туруп кызмат кылып атасыз эжеке. Алла разы болсун. Бул кызматыңыздарга буйруса, иншалла. бул багандай жалган убактылуу жашоодо үзүрүн албасаңыз акыретте сөз саласыз иншалла. Бул кыз дагы дайыма сизге дуа кылып атса керек. Апам оорубасын, апам бар болсун деп, бар болуңуздар. Анан буга чейин курбандык кылып келгендер болдубу? Жок. Эч ким келбедиби? Жок. Айдас, анда басыңыз, кайра мен менен чыгыңыз дагы мен бир пакет берейин да. Дагы бир пакет таштап кетейин. Башка муктаждар болсо, Жок. биз ашыкчалык кылсак болбой калат го. Ашча болбойт. Мен азыр таркатып жүрдүк элек. Сиздерге дагы бирде таштап кетейинчи. Мен ойлогом, кечээ күндөрү башка бирөөлөр келсе керек деп. Көп адам адресин билбесе керек. Мейли, касиет жакшы калыкам, а? Буйруса баары жакшы болот, Буйруса, элибиздин дуасы менен, Ооба, жакшы болот. Кыжалат болбой калыкам, а? Чындап эле элибиз айткандагыдай, бир эли журтубузга бир нуру чачырап турган бир периште эле болдуң. Чындап канчалаган бир туугандарыбыз сен аркылуу чыныгы акыреттик дүйнөсүнө, чыныгы жашоосуна соопторду алып атат иншалла. Бар болукам, а? Ооруба, дагы келип турабыз иншалла. Жүрүңүз эжеке. Баптыр мейликам. Жакшы калды. Мына ушундай достор, мекендештер, биз бүгүнкү Курбан айттын экинчи күнү ушул эмеде өтүп атат эле. Ошто. Мына ушул Оштогу курбандыгыбыз аяктап азыр биз Баткенге чыгабыз. Таркатып бүтөйүн деп калдык. Болгон 10 үй бүлө калдык. Калгандарын көз аздер, майыптар, домдорго кыдырып неме кылдык, тапшырып дегендейчи. Келиңиз, мындай. Рахмат эжеке. Алла разы болсун. Касиеттин эшикке чыга албаганайынан 2 ай мурда келген гүлдөрүм көп болуп турду эле. Бул кыз ооруп, карагылачы. Гүлдөр дагы, жашылчалар дагы ыйлап курап турат. Аллах таалам булардын дагы тилеген ой максаттарына жеткирген болсун. Ушул кызга Кудайым шифасын берсин иншалла. Баары жакшы болот эжеке. Сарсанаа болбоңуз. Жүрүңүз, бир пакет дагы алып калыңыз. Мына чындап эле өткөндө комментарийда бирөө жазып атат. Кичинекей кургулдайдын болгондой бир үйүндө эле таптаза кылып карап, сонун кылып жашашат экен. Анда дагы бирөөнүн үйү болсо дагы өзүнүкүндөй кылып жашашат экен деп бир туугандарыбыз сиздерге ыраазычылыгын айтып атат. Чындыгында ба Исхак атабыз бекер айтып кеткен эмес да. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деп. Баардыгын өзүбүздүкүндөй ойлосок, баардыгы жакшы болот иншалла. Буйруса сиздер дагы өз үйүңүздөр болуп, башыңыздарда үйлүү болгон күн да калыс эмес. Ошол күндөр да келет. Мен ушунун аракетиндемин эжеке, буйруса. Аллах разы болсун. Сөзсүз. Кудай калса себепкер болобуз иншалла. Мына ушундай достор, биз азыр 5-6 үй бүлө калды. Мына ушуларды таркатып коюп Баткенге чыгабыз. Дуа кылып туруңуздар. Эртең Баткенде 3-чү күнү курбандык чалынат. Оштогу бүгүн бука союлуп маданият айылына жана Ош шаарындагы чыныгы муктаждарга таркатылды. Азыр буйруса иншалла Баткенге сапарга чыгабыз. Биздин темир көк дөбөтүбүзгө Кудайым ак жол берсин. Сапарларыбызга дуа кылып коюңуздар, Ош шаары, кадимки Зайнап мечитинин маңдайынан кирсеңиздер болот. Бул эжени түз ушул жерден көрсөңүздөр болот. Анан описаниясына эжеке эмелер жазып койсоңуз, адрестерди, номерлерди, Мен азыр бул видеону дароо эле жүктөп койсом, Берки мурунку тапшырган видеолорду эртең монтаждап эртең жүктөйм. Мен буну азыр эле жүктөп койсом, эжебизге балким дагы да кайдыгер карабаган бир туугандар болуп калса, кабарлашсаңыздар болот. Описаниясына номерин, телефондорун жазып койсок болот, бир туугандар. Азыр мына биз эжекебизге тапшырабыз. Мына бул жерде ушул 5 оо калды. Мынакей алыңыз. 5 пакет азыр биз гаражда жашаган бир туугандарга тапшырабыз иншалла. Рахмат баарыңыздарга. Ушул курбандыкка себепкер болгон бир туугандарыбыздын баардыгынан Аллах таалам эки дүйнө ыраазы болмок иншалла. Ассаламу алейкум.